8-февралда Бишкек Свердлов райондук соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин камактагы мөөнөтүн 13-мартка чейин узартты. Кадырбек Атамбаев Султанбековду сотко жеткирерде шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында эс үчүн жоготконун билдирди. Темирлан камакка алынгандан бери ачкычылык кармоодо. Атасынын айтымында ал 80 күндөн ашык убакыттан бери тамактана элек. Атамбаев муну катаал жаза деп атап, тергөө органдарынын аракетин кыйноо катары бааласа болоорун кошумчалады. Ал арада адвокат Аскар Алымкулов соттун чечими боюнча даттана турганын билдирди. Ничего конкретно не сказали, на заданные вопросы не смогли дать четкого ответа. Мы ссылались на нормы уголовного законодательства, но, видимо, мы были недостаточно убедительны, и судья принял решение о продлении меры пресечения для всех троих. По этому поводу у нас также были заданы вопросы, так как Султанбекова только 2 раза вызывали, и то, когда была одна очная ставка, и вот само предъявление. За 1,5 месяца их вызвали только 2-3 раза. И несмотря на это, суд все-таки продлил. Былтыр 10 ноябрда укук коргоо органдары социал-демократтардын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүзгөн. Кийин сот Темирлан Султанбековду, Ирина Карамушкинаны жана Роза Түрксеверди камакка алуу чечимин чыгарган. Үчөө тең добуш сатып алуу иши боюнча айыпталууда.